Азыркы биз карай турган тема кыскача көбөйтүүнүн формулалары деп аталат. Биз билгендей эле кыскача көбөйтүүнүн формулалары мектеп программасында 7-класста өтүлөт. Андай эмесе биз ОРТда ушул тема боюнча келүүчү бир эсепти талкуулап көрөлү. Бул жерде А 0,5-ке, Б -3/1-ге барабар боло турган болсо, биз бул туюнтманын маанисин табышыбыз керек экен. Эгерде биз бул маанилерди ар бирин өзүнүн ордуна коюп таап отура турган болсок, бизде убакыт көп кетип калат. Буга бул эсепти чыгарыш үчүн бизге кыскача көбөйтүүнүн формулалары жардам бермекчи. Бирок эң алгач биринчи кезекте мен бул A'нын маанисин жана Б'нын маанисин бирдей негизге алып келип алайын. Бирдей негизге дегеним экөөнү окшош кылып алайын. Мисалы карай турган болсок, бул жерде A'нын мааниси ондук бөлчөк экен, Б'нын мааниси жөнөкөй бөлчөк экен. Мен же болбосо экөөнү тең жөнөкөй бөлчөк түрүндө көрсөтүшүм керек, же болбосо экөөнү тең ондук бөлчөк түрүндө көрсөтүшүм керек. Б'ны экөөнү тең ондук бөлчөк түрүндө көрсөтөйүн десем, Б ондук бөлчөк түрүндө көрсөтүлбөйт. Анткени 3/1 бул 0,3 деп уланып кетет. Андай эмесе мен A'ны жөнөкөй бөлчөк түрүндө көрсөтсөм болот экен. Андай бизде 2/1 болуп калат. Ал эми Б'ыбыз болсо бизде -3/1 бойдон калат. Анткени бирдей окшош кылып алуу бул аягында жоопту алууга ыңгайлуу жана жөнөкөй. Андан кийин биз кыскача көбөйтүүнүн формулаларын эстеп көрөлү. Кыскача көбөйтүүнүн биринчи формуласы А куб минус Б куб деген формула бар. Бул кубтардын айырмасынын формуласы болуп эсептелинет. Бул бизде эки кашак ажырайт. А минус Б А квадрат плюс АБ плюс Б квадрат деген формулага ажырайт. Ал эми ушунун эле экинчи формуласын карап көрө турган болсок, ал А куб минус плюс Б куб болуп эсептелинет. Биринчи кашада А плюс Б, экинчи кашада А квадрат минус АБ плюс Б квадрат деген эки кашага ажырайт. Демек бул жерде эмнени көрүп атабыз? Бул жерде окшоштукту көрүп атабыз. Бул бөлчөктүн алымы бул эки кашага окшош, ал эми бөлүмү болсо бул эки кашага окшош экен. Анда биз бул эки бөлчөктү тең кыскача түрдө кантип жазып алсак болот экен? Албетте кыскача түрдө мындай кылып жазып алсак болот экен. Анда мен бөлчөктүн алымын жазып алайын. Бөлчөктүн алымы бизде эмне болду? Кашанын ичинде кубтук тамырасында A'нын 3-даражасы кемитилген, кубтук тамырасында Б'нын 3-даражасы бөлүнгөн. Ал эми астыңкысы болсо экинчи формула менен ачыла турган болду. Демек кубтук тамырасында A'нын кубу кошулган кубтук тамырасында Б'нын кубу. Бул жерден тамырдын касиеттерин эстей турган болсок, анда бул куб менен бул тамыр кыскарып кетет. Анда бизде эмне калат? А минус Б, А плюс Б калат. Биз биринчи берилген туюнтманы жөнөкөйлөтүп отуруп, бул негиздеги туюнтманы алдык. Эми бул жерге бизге берилген маанилерди ордуна коюу менен туюнтманын жообун табууга болот. А бизде 2/1 минус -3/1. 2/1 плюс -3/1 экен. Эми бул жерде кандай чыгарсак болот экен? Барабар бөлчөк сызыгын сызайын. Бул жерде минус жана минус болуп турат. Эки минус да катар келе турган болсо, анда ал бизде плюс болуп калат. Анда 2/1 кошулган 3/1 деп жазам. Бул жерде болсо плюс жана минус. Демек бул жерде минус деп жазышым керек. 2/1 минус 3/1. Ал эми бөлүмдөрү түрдүү болгон бөлчөктөрдү кошууда, кемитүүдө биз билебиз, аларды жалпы бөлүмгө келтиришибиз керек. Жалпы бөлүм деген сөз экөөнү тең бөлүнө турган сандардын эң кичинекейи болуп саналат. Мисалы үчүн карай турган болсок, 2 жана 3 деп турат. 2ге жана 3кө бөлүнө турган эң кичинекей сан кайсы? Албетте бул 6 саны болуп эсептелинет. 6-ны жазам. 6-ны 2ге бөлсөк 3 келет. 3-тү 1ге көбөйтөм. 3 кошулган. 6-ны 3кө бөлөм 2, 2-ни 1ге көбөйтөм 2. Жазабыз. Ал эми бөлүмүн чыгарбай деле койсок болот, анткени бөлүмү буга эле окшош болгону бул жерде минус белгиси коюлат. Демек 3 минус 2 болот. Эми бул жерден кандай чыгарсак болот? 6 үстүндө 3кө 2-ни кошо турган болсом 5
6, 3'ten 2'ni kemitsem 1. 6'dan 5 bölüngөн 6'dan 1. Бул бөлчөк сызыгы бөлүү дегенди билдирет. Бөлчөк сызыгынан кутулуш үчүн биз бөлүү менен аткарсак болот. Ал эми бөлчөктөрдү бөлүп атканда биз билебиз, дайыма экинчи бөлчөктү тескери бөлчөккө айландырабыз да көбөйтүү белгисин жазышыбыз керек. Анда тескери бөлчөккө айландыруу деген бул алымын бөлүмүнө, бөлүмүн алымына чыгарышыбыз керек. Анда 1 астына түштү, 6 үстүнө чыкты. Эми кыскартып салсак болот экен. Бул жерде 6 менен 6 кыскарат. Бизде калат 5, 1. 1ден 5, 5ке барабар. Жооптордун ичинен бул жоопту карап көрө турган болсок, ал жооп бизде В вариантында берилген экен. Анда биз жооптор баракчасында В вариантын белгилегенибиз туура болот.